10 жылга чукул убакыттан бери Кара Жыгач конушунда жашап келген Нургүл Султанова кыштын алгачкы айын утурлап үйүнө көгүлтүр от киргизип кубанып турат. Анткени буга чейин суукта электр жары көчсө, жаш балдары менен тамак аш жасоодо, алардын кийим кечесин кургатууда же үй жылытууда кыйналып калчу. Анын үстүнө кыш жилдесинде электр тогун колдонуучулар көбөйгөндүктөн кубаттуулугу азайып калчу дейт. Эми аз да болсо көйгөй жеңилдептир. Свет өчүп калганда кыйналчубуз. Эми булса газ келди. Мындай ыңгайлуу, удобный бизге жакшы болду да негизи. Жаш балдар бар энелер үчүн особенно газдын бар болгону жакшы да. Бала деген түндө ыйлайт, күндүз ыйлайт, тамак бериш керек, ошол акы удобный экен да, аябай эле. Свет өчүп калса, анда светтин күйүшүн күтөбүз да. Мындай ойдо айылдын башка тургундары да кубаттоодо. Себеби Газпром компаниясы көгүлтүр оттун түтүктөрүн көчөлөргө орнотуп берсе, үй ичиндеги керектүү жайга жашоочулар өздөрү улап алуусу макулдашылган. Бир эле энергияга көз каранды болбой, керек маалда жаратылыш газын да колдонуу менен жарыкты үнөмдөйбүз дешет айыл тургундары. Мына жакшы болду бизге. Газ келди. Канча жылдан бери күтүп турганбыз. 10 жылдан бери ушу газ келет деп атат. Тиги чоң автотрансформатор чыдабай атылып кетет эле. Түндө атылып кетет эле. Жарбай 2-3 күн свет болбойт эле. Эми газ келсе кичине жеңилдик болот да, эми жакшы болот да, мындай свет дагы жакшы өчпөй, кыйналбай жакшы иштеп турат да. Конуш тургундарын башын бириктирген иш-чара бүгүн Кара Жыгач айылында уюштурулуп, анда жашоочуларга көчөлөргө орнотулуп жаткан газ түтүктөрү, андан аркы иш-аракеттери тууралуу адистер түшүндүрмөлөрдү беришти. Соңунда көптөн күткөн убакыт келип, газ бөлүштүргүч пункту ишке берилди. Кара Жыгач конушуна газ, көгүлтүр от. Бул жаңы коңуш 2017-2018 жылдык программасына кирилген. Азыркы убакытта бул жаңы коңушта 30 километр газопровод курулуп бүттү. Андан тышкары биз бүгүн ошо бир 30-40 жаңы үйлөргө газ берүү жумуштары өткөрүлүп атат. Биздин пландарыбызда ушу келе жаткан 2-3 айдын ичинде толук бүт үйлөрдү газ менен камсыздоо пландарыбыз бар. Маалыматтар боюнча аталган ишкана өткөн жылдын соңуна чейин Бишкек жана Чүй облусу боюнча жалпысынан узундугу 50 чакырымды түзгөн 10 калктуу конушту газдаштырса, быйылкы жылга Ош облусу кошулуп, 13 калктуу конушка газ түтүкчөлөрү жана газ бөлүштүргүч пункттарды куруу пландалууда. Газпром компаниясынын өкүлдөрү бүгүнкү күндө өлкөнүн 26% көгүлтүр от менен камсыз болсо, стратегиялык долбоорун алкагында 2030 жылга чейин Кыргызстандын 60% жаратылыш газын пайдаланууга мүмкүнчүлүк жаралат деп ишендирүүдө. Шекер Сатыбалдиева, Калыбек Абдымомутов, Нью ТВ.